не сахар берүүчү мардадан эттин газдарын көрсөтүп болот. Уже өң өчүп барат. Акыбалын карап кой. Нандар менен бул специяларды да кошушат. Өтөсүн аралаш. Шаурма чыгарган эттерди көрсөтүп атабыз азыр таразасынын келчеси. Ящиктер кебетелер май, жууга эмес болуп. Анан сразу эле мындай мусор. Ушинтип турса биз ойлойбуз да ушундай цехте жасалат экен депчи. Бул жагында тазилик мына фортун өтөт. Шаурма чыгарган цехти келип сиздерге көрсөттүк. Санапилимстанция адреси керек болсо 1/33 Интергелпов. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Кандай сар? Не сахар берүүчү мардаданов. Ден сол. Иә. Что атасың? Бәрімде шаурманы еті? Тарчы болу. Қарачы. Абау, мне нет, байкай. Иә. О, мне нет. Давай, кисәш. Гүл тат берді бро. Гүл шуя болча. Хорошо. Ты мне нет. Иә. Давай. Иә. Жо, мне нет айтпайсыңар бро. Ошондо тартпайм мен. Айтсаңар. Иә. Жо, неден чыгат? Кандай неден чыгат? Мне нет, малдыкы, койдукы, баш этпей. Говядина? Жоша, каяга? Каяга? Полныйбы? Полныйбы? Кадимкидей эле. Атетилечи. Кайсы? Бас, жүрүңүз. Иә. Кисәш. Өзім тексерумен, өзім работать қылмаймын дегенше. Жұмысшылар? Маған шеф нәрсесі. Қанша аласың күнде? Ха? Күнде қанша аласың? Жоқ, мұндай айтпайсың, окей? Оқуым бар өзім. Иә. Жоқ, оқуың бар болса, анда ошондой жағынан сүйлөшөлүк анан. Анда. Сен айтып отасың тартпайлы деп. Мен сен айтып отам, мен деп отам, туурабы? Анан айтып аткан сөздөргө жооп берип койчу эле. Иә. Жолдо жооп берип кой. Мен медицинский книжканы сурады эле бияктан. Жумушка кирип атам. Ого, суроо. Анан Ылдырыш керек, бирок жаңы эле келген. жаңы эле келгенде кирип аткандар ылдырыш керек да, Эттин кагаздары барбы? Көрсөтүп болочу мага. Иә. Байке, эттин кагаздарын көрсөтүп болот? Бул жарайт да, муну качан алышканмын? Тартып кой. Уже өң өчүп бараттыр болгон. Тартып кой муну. Нандарды, форшты. Ошондо тетиги нан менен бул майларды аралаштырып чыгарасыңарбы, Иә. Жо, мен айтып атпайм, мен тартпай эле коюйн, жөн эле мага сөздөрүмө жооп берип коён, Достор, бул жакта деген бул работник ушул жерде эле иштейт экен. Анан хозяиндар менен сүйлөшкүлөчү, мен тартпай эле коюңуздарчы деп суранып, туурабы, Анан тартпай эле коелук деп атабыз, мейли депчи. Анан тетиги май анан нан специялар. Ошолорду аралаштырып жактан чыгарасыңар, мен соттон менен. А бул жакты эмнеге салдыңар? Абылдык жөнүндө кийим алмаштырчу. Ушундай экен, туугандар. Тартып көрсөтүп кой.
мынакей ушул кечирим сурайм мен перчатканы төнүп калыптыр достор. Бул майларды ушуларды алып туруп анан бул нандар менен аралаштырып мясорубкадан өтүп туруп андан кийин мондай фарш чыгып кетет. Бул специяларды да кошушат. Onu götürsün tartım. Çavatkan etin ötesini alış. Şarbınları da getirken de dostlar. Nasıl kavurmanın etlerini. Okey. Bu geri aralaşacak mı? Жерди тартпай, аяктарды. Атыңыз ким сиз? Хорошо, тарттайлы. Теги, хозяинге чалынар? Хозяинге чалып алгычы. Чалып бизге келди деп айтсаңар. Неге? Алысқа кеттім. Жо, чалып айткыл, бизге келди. Менен сүйлөштүрүп койсоң. Тугандарым, эмне дейбиз? Ошо, ушундай экен. Көбүнчөңүздөр сурандыңыздар эле комментарийден бизге ушул шавырма чыгарган эттерди көрсөтүп кой деп. Ошонун 100-нөн 1-ин эле көрсөтүп атабыз азыркы маалда. Ушундай шарттарда чыгат, канчадан бери айтып атабыз. Мына элементарно таразасынын кебитеси. Жакыныраак келип көрсөтүп кой. Не дейсиз эми? Өзүңүздөр деле билип калдыңыздар, кандай шартта, кандай кылып жазыш керек экенин. Азыр келди, кайрадан эле көрсөтүп атат. Тети, нандарды каяктан алышар? Бөлгөдөн алышат. Бөлгөдөн алышат свежий. Неме бар? Санкнишке. Жан келдим дейсиңби? Өз байкем болот да, мен базат. Бул жакпай. Өз работниктер кетип калган, ошо мен келип. Жардам бересиз. Иштейм. Өзүң иштейсиң бул жакта, Тети, майларды каяктан алышар? Байкемден сурашкан. Ошо байкеңе айтып койчу, бул жерден таптаза кылып иштешсин. Жөн тазалап Жо, жазаласын, буну жакшы эле жазап турсаңар, тигине тетиякта кафелдериңер жетпей калыптыр да. Жок, түшүп калыптыр алар ошол. Эми жаштакай кылып келаткандан кийин до конца эле жаштакай кылып алгыла да. Ушул эле жерди, мен эч нерсе деген жокмун. Ушул эле жерди таптаза кылып туруп иштесеңер. Жок, байке өзү тазалап алат негизи. Аз көрүп атпайбы мен? Эт менен эме болгону. Аз көрүп атам? Эт менен эме болгону бир аз. Жо, азыркычы? Жок, ушул эт чабылгандай. Тет мясорубканы алдыңыраак кой анда. Бир жолу. Ушул эт менен эме болгону бир аз болот. Ушун жинме тесер да, бул жер жөн эле таза эле иштеп койгула болду. А бул эттерди каяктан аласыздар мондай подозрительный эттерин? Баш сөөктөр эмеспи бул? Баштын эттери эмеспи? Жок. А жалаң ушундай мондай майларды аласыздар. Кандай май алат? Май. Алар алып келип берет да бизге. Ким? Билбейм, что Каяктан алып келет? Сүйлөшкөндө өздөрү алып келишет. Таза эле май алып экен. Арам өлгөн эмеспи? Жок. Кепилдик бере аласызбы? Ошол полный эме алышат да, постоянно бересет менен обоим менен сүйлөшүп. Ошол жактан алышат. Аяктарды көрсөтүп койчу. Тиги бияктагы иштеген бала айтат, мына бул жерден тиги эт менен иштегенде постоянно ушундай болуп калат дейт. Түшүнүп атам, рабочий процесс болуп калат, бирок рабочий процесстен жаман болуп атпайбы бул жерлерчи. Буларды тартып көрсөтүп койм, мына бул мясорубканы алдын эле көрсөтүп койчу, рысия жакыныраак. Мынакей.
бул андан кийин эле бул жагына эле өтсөк сразу мына ящиктердин кебетеси уже по очереди бияктан айтып эле кете берсең боло берет да. Бул жакта мына май, бул жерде боорлор жүрөт окшойт. Бул жагынан кайра эле, анан кайра эле бул жакта мясо рубкасы, ушинтип эле очередь менен бүт баарын тең айтып кете берсе болот. Мына бул жердин полу качан жуулду экен? Карачы мына. Жууга эмес бул пол. Анан сразу эле мындай мусор. Анан биякты көрсөтүп коюп, тети калак шыпыргыларды мусордун жанында эле нандар турат. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн азыр айтып берип атам. Андан кийин мына бул ушул тартсаң, ушул темирге достор, ушуга тигил эмени фаршты толуктоп туруп, ана тигил холодильниктегидей азыр көрсөтөм, ошого алып туруп салып коюшат да бул жерге. Бул жакта чеснок. Ошо тети кагаздардын бүт баарын тартсаң, бияктан дата срок коюшат экен ушу менен. Азыр кагазын көрөйүнчү азыр. Хранить при температуре 25 градусов до 18 дейт, состав говядина, жир. А мне хлеб-то кошук эмес бул жактан. Нан кошобуз деп. Интергельпо 1.33 дейт. Дата изготовления годин до. Ушуну чаптап коюшат экен. Анан ушинтип чапталып турса маркировкасы, монтип жап-жашына кылып жүрсөң, сразу эле көрсөтүп коет. Азыр мондай болуп. Анан тигил жакка барганда монтип жап-жашынакай соп-сонун болуп калат да, туугандар. Мына мондай болуп. Ушинтип турса биз ойлойбуз да, ушундай цехте жасалат экен депчи. Ушундай мондай кир акыбалда жасап берет экен деп. Бул деген сонун экен деп. Тиякта шаурма жасагандарга барганда алар айтышат, мына жашынакай эле келет, бүт маркировкасынан бери бар депчи. Бирок карабайсыздар. Мына бул жакта жазылыптыр. Срогун бул жака эле басып коюптур, срогун. Бул жака да басып тур. Срок коюп коюшат экен. Ошондой туугандар. Ушунун баары тең санэпидемстанциянын айынан, санэпидемстанция ушул жерге келип туруп, ушулар бир 3-4 жаап салса, ушундай жерлер бүт баары тең таза акыбалда, сонун акыбалда иштеп калышмак. Швабраларын көрсөтүп кой. Кайрадан эле баягы эле швабралар, бул жагында тазик, чарасынан бери жүрөт, полный бүт баары тең. Ушундай. Жана 10 см жерде дөйдө деген айтпай эле коюш керек экен да бул жакта. Эмне экен? Паприка дейт, бул специя экен. Ошо, мындай общий обзор менен тартып кой. Көрүп коюшсуң кандай акыбалда экен. Анан бул жагы болсо немес экен, бул жактан ичек жууганда ушинтип фартук кийлеп алышат окшойт. Мына фартугун киретесиз. Ушундай туугандар. Булар ушинтип эле турат экен жерде. Полный. Ушундай туугандар, шаурма чыгарган цехти келип сиздерге көрсөттүк. Анан баягы эле нерсени айткым келет, ушул нерсени кайталабай эле айта берем, урматтуу ишкерлер. Кичине бизге жардам бербейсиңер, ушундай жерлерди жок кылбайлыкпы деги мындай таза иштеп, ошо биздин жумушубузду азайтып бериңиздерчи. Көрүүчүлөрүбүзгө кайрадан эле ызпаңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Азыр биз московский Фучика тараптабыз. Ошо Интергельпо допот. Интергельпо менен өйдө көздөй кеткенден кийин киргенде ушул цехтердин ичиндебиз. Санэпидемстанция адреси керек болсо 1/33 Интергельпо. Мынакей.